Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Чүй облусунун Карабалта шаарындабыз. Карабалтага жакынкы жерде Полтавка деген жердебиз. Полтавкадан сатыла турган мондай бооз, жаңы тууган уй бар, калгандары бооз уйлар бар. Швиц, анан чүйдүн уйлары көрдүңүздөр. Чүйдүн уйу швиц, жана алатоо аргын ушундай кыскасы чүйдүн баягындай алганга өтө сонун уйлары бар байкелер, көрсөңүздөр. Bir kança uy turat. Ол жакта биринчи тууттары бар, үчүнчү тууттары бар. Азыр биз сиздерге бир четтен маалымат беребиз. Караңыздар, өтө сонун уйлар турат. Мындай уйду алыш керек да, караңыздар. Уй өзү эле айтып турат. Чө стоит, Ушундай кыскасы бир четтен маалымат беребиз. Сурап коечу, так, 2, 4, 6, 8, 9 уй экен, 9 уй. Бирөөсү мына тууптур байкелер. Бүгүн тууптур. Азыр бир четтен маалымат сурап беремин. Кызыккандар болсо байланышасыздар. Bir çetten başlayla. Noğu kunacın birinci tuğut bu bunu? Birinci tuğut ektiş. Birinci tuğut ektiş. Bu kaçan tuğut bu şunda? Kança aylık boğuz? 7 ay oldu. 7 ay. 2 ayda tuğut bu şunda? Kulaklarının sululuğunu karanızlar ya bunu oydu. Çoğuşu yeken 21.80 denen bir kasımını. Kindiklerini gözeteyim mi? Kindigini suraganlarına, jelinlerini suraganlar. İşte bunu jelinler sonun bol uzarıp çıkat da buyursaç. Ушул уй кандай сонун, көрдүңүздөр? Жоош экен, Буйруса ушундайларды көрсөтөбүз бир четтен. Так, бооздугун айттык, жашын айттык, баасын сразу айтабыз же кийин айтабызбы? Кандай болот мунун баасы? 280 миң. Породага. Жакшы эркек музоо туу берсе, ал музоосу дагы мощный баада кетет, ошон үчүн баасын да көрдүңүздөр. Мына эң жыласы окшойт мына. Uydu gördüğünüzler gigantka, buna jelinlerini göstereyim bu şu uydu. Kança litre sütü var eken Bunu sağ mı je boz bunu? Boz. Tuğun dep turat deydi. Bunu jelini karanlıkta öte coşkun. Meni birinci yolu görüp otur jelini karmasa bunu çıkmaydı ko. Buna kindik bunu tamırlar Buna tamırların çoğunluğunu gördüğünüzler. Buna tamırlar. Buna tamırlar. Bu kançançı tut bolotun o? İçindegisi. İçindegisi üçüncü. Uy, öttök gigant uy eken de. Maşallah. Buna. Şunda uylardı bağırыңızdarçı baykeler. Uymağa ayabay jaktı. Bu çüydün uyu? Şüvitse? Ol, şüvitse eken. Üçüncü balası kança aylık boz? 9 ay. Уже tuyta, вот boldu. Bunun bağısını kança koyuyoruz? 320 ming. 320 ming so'm. Bir fit tap kelip taşlap kete öğretkensizler da bunu koç. Gördüңүздөр. Andan keyin sütü 30-32 litre mına uydu karаңыздар özü turuşunu. Ana mına uy jana tuuptur. Mına erkek muzoosu menen. Gördüңүздөр, mına Алатоо Швиц аргын мына чүйдүн уйу дейт. Мына желиндерин көрсөтүп коеюн. Мына музоосу дагы аябай сонун музоо, Кандай болушун көрөсүздөр. 10 күндөн кийин мына беттери бултуйуп чыгат. Мына канчанчы музоосу ушунда? 4. Жанакыдан 1 жашка чоң экен да, Мына желиндери. Саайсыңар деме, буйруса. Сааганда клиент чыкса айтып койгула, канча литр ууз чыкты. Ууз көп болобу, сүт көп болобу? Сүтү көп болот, Азыр ууз болсо керек, кармап көрөйүн байкелер сиздерге. Көрүп атасыздарбы? Жоош экен, төртөө тең иштейт. Могу жерде киндиктери, тамырлар мына. Мына, көрүп атасыздарбы мына? Sütü kança деп атасыз муну? 25'ten 27 litre. 25'ten 27'ge чейин ушул уй. 3-чү номердеги уй. Баасын айтасыз, анан бул жака өтө беребиз. 230. Мунунка 230 миң сом, Болду. 230 миң сом. Мунагы уй аябай келишкен уй экен, бул дагычы негизи мага аябай жакты ушул уй дагы. Бул канча айлык бооз, канчанчы туут? 8,5 ай. 8,5 ай. Ушун тишин көрө коелу. Бул ошондо 2 жумадан кийин тууп калабы? Ооба. Бу тишти мен уйдукун эсептешти билбейм, мына. Тиштерин көрсөтүп коеюн. Болду. Бул канча тиш болот мына уй? 8 тиш. 8. Үчүнчү туутуна. Так, желиндери. Жоош экен. Мына курсак могул жер аябай түтүлүп калыптыр. Карап коюңуздар байкелер, мына могул жер көрдүңүздөр мына. Мына желиндеричи. Киндиктерин мына тамырлар. Мына мен алыстатып көрсөтүп атам. Жакындатайынбы байкелер сиздерге мына. Мына желиндер.
теппейт экен. 4 желин карматып атат кадимкидей. Буюрса мына жерде тамырлары, мына астындагы мына тамырларды көрдүңүздөр, э? Мунун баасын канчага коебуз беке? 260. 30 литр сүтү гарантия. Ого, машалла. Мына уйдун аябай күчтүүлөрү чыгып атат, көрүп атасыздар. Мына эми жашыраак, кунажыын дегендер болсо көрүңүздөр. Бул не порода? Швейц. Бул бооз кысырбы? 6,5 ай бооз. Тиш жары элек. Торбок тиш боюнча. Бул жанакыдан 1 жыл эрте качып калгандан да, э? Күздө 3 жаш болот. Күздө 3 жаш болот экен, э? Мына жашыраак экени көрүнөт, бирок баягыдан калышпайт. Бул да сонун экен. Бою да бийик. Неме, сүт тиш боюнча, э? Бунун тишин көрө алабыз же, кичине чарспы кандай? Көрөбүз. Болду. Мына, торбок тиш. Болду. Так. Мунун баасын кандай коебуз эми? Муну 185 сурап атабыз. 185 000 сом, а? 185 000 сом. Парода куугандарга 6,5 ай. Теппейби, жогош элеби? Кана, киндиктерин көрсөткөнгө аракет кылайынчы. Бул жогош го, э? Карматат, жуп-жуп. Мына караңыздар. Мына. Мына ал жактары. Мына желиндер, байкелер. 4 желин бекен, 4 желин экен. Мына. Машалла. Мунун баасын 185 000 сом, э? Мына да туйун деп калган окшойт. Ооба, бул деле 8,5 ай. 8,5 ай. Канчанчы туут бул? 3-чү туут. 3-чү туут. Болду. Желиндерин көрсөтөйүн. Арт тарабынан да мына желиндин запаскаларын көрсөтөйүн. Ушу сүт кандай берет болду экен, а? 20-22 литр. 20-22 литр. Бу чүйдүн уйларынан коркпосо болот сүтүнөнчү. Чүйдүк эле болсо, ток. Ушулда 8,5 айлык дедиңер? Мына. Уй. Киндиктерин көрсөтөйүн, э? Мына баштары, киндик тараптары, мына. Акырын жөнтүр. Кээ мал кишиден коркот да чочулайт. Эркек адамдан чочулайт да кээ мал. Мына. Мунун баасын кандай кылабыз? 200. 200 000 сом, э? Болду. 200 000 сом, 20-22 литр сүт менен. Мунун жашын айттык, э? Канчанчы туут экен? 3-чү туут. Не болчу карабай? Плотный карабай го, э? Местный чүйдүкү. Плотный экен да. Бул канчанчы туут? Бул да 3. 3-чү туут, ичиндеги. Шунун тиштерин көрсөк болобу? Мейли болот. Ачып көрөсүңбү шунун тишини, э? 3-чү тууттар кандай болот экен, тишин көрүп коелучу. Ошондо булар 8 болобу, а? Жаңы 8 болгон болобу? Ооба. Ого, мына. Мен мына тишти кой тартканда айтам да, мына жүгөрүнүн данегиндей квадрат. Картайсы ичке узун болуп кетеби? Ооба. Болду, а? Жакшы экен. Мына. Жана сулу бар го, сулундай болду. Ичке узун болуп кетет да, картайган малдыкы. Демек, бул деле койдукуна окшош экен да. Жүгөрүнүн данегиндей квадратный да, көрдүңүздөрбү? Ого, мына кара уйларга мунун баасы канча? Бул 190. 190 000 сом. А мына кара уйч красавица. 22 литр бул да. 22 литр, э? Сиз айтып кете бериңиз, мен эсимден чыгып калышы мүмкүн. Бул да 3-чү туут. Порода 3-чү туут. Местный. Местный кара. Американка. Искусственный келип ушактан көбөйгөндөрдөн да тура. Болду. 3-чү туут, э? Бул канча айлык болот ушунда? 8 ай. 8 айлык болот. Болду. Сүтү канча бериши мүмкүн? 18-20. 18-20. Мунун баасы? Бул 160. 160 000 сом. Эң арзаны канча өзү? Мол. Ушул ба? Так. Мунун желин аппак экен, э? Бул канча айлык болот бул? 8,5 ай. Бул да 8,5. Кыскасы 2 жумада бүт эле тууп калат экен да, орозого көбү тууйт экен да, могу уйлардынчы байкелер. Так, мунун баасын канча коебуз? 145. 145 000 сом. 145 000 сомдон 320 000 сомго чейин экен да, уйлар. Болду шеф. 3-чү туут да бул да. Оң далысында 5 деген таблетка басылган окшойт мурда. Болду, сүтү кандай мунун? Сүтү 18-20 бул. 18-20. Кыскасы баары 15тен жогору эле, тең аз, туурабы? Ооба. Муну кунажын гана билбейсиз, туурабы жана? Мага гарантия жок. Бирок муну породалар көп эле берет да сүттү. Минимум 18-20 берет да булар биринчи туутунда. Бирок караш керек, туурабы? Жем чөбүнү, режимини берип, ухош кагыш керек да, эми эч нерсе бербей эле ана мондай арык болсо каякта берет. Уй туугандан кийин мындай жалтырап турса, ана сүт беришин көрүңүздөр, туурабы? Машалла. Бир четтен көрсөттүк. Мунун тишин көрүп койбойлу? Мейли. Бул 8 тиш болуш керек, бул уйдагы,
3 туут дедиңерби? Ооба. Мүйүздө кальцосунан да билинет, канча тууганын. Ну, 2 кальцо кетиптир, точно мына мүйүздөчү. Мына мунуку да данек го, данек мына. Квадратный данек мына. Мына. Жаңы 8 тиш болуптур. Буларда да төгөрөк тиштегендери барбы? Но 4-3 туут, эң жашы чоңу. Ооба. Мунун тиши кандай болот, шеф? Азгын деле көрсөтүп коебуз. Мунуку уже жанагылардан бир аз узун болсо керек, 1 жашка чоң болсо. Ошолор да эле. Ошолор да эле. Просто тиштери жоон квадрат болот экен, Булар канча 2-3 туугандан кийин узара баштайт тиши. Акырын узарат да. 2 тиш болот да. Мунукуна көрсөтүп коелу. Боло берет. Но гигант 320 миң сомдук үйдү көрсөтүп коелучу. Буттар да танк экен. Желиндер да танк. Мунунчу, но желиндери да мындай кармасаң мындай колго сочный экен мындай. Тоголок мындай калың желиндер да мындай. Ичке эмес мындай кармасаң колго мындай жагат да, батымдуу. Эртең тууса билесиздер да, тусурап турат, бир аз созулат мыналарчы. Мындай созулат. Мындай чоң музоо тууса оозуга да батып кете берет да буюрса. Кана шеф тишини көрсөтүң. 320 миң сомдук үйдүн тишини көрөлүчү, кандай? Мунуку дагы данек экен, Данек тап-таза жүгөрүнгөндөй квадрат данек. Ушун лайфхак деп билип коюңуздар, Жаш малдын тиши ушундай 4 бурчтук болот. Желин. Запаскалар полный толуптур. Мынаяка чейин чыгат экен мунун желиничи. Киндик жактарга карап. Болду шеф. Бул 2 тиш, Машалла. Байкелер кара балтада турат. Ар биринин маалыматын чөткө бердик. Эгер сиздер уй алам, чүйдүн уюна кызыктармын, эгер үй бүлөмө уй кылайын, эгер акча керек болсо кайра сатып жиберем, оңой сатылсын, акчасы чыксын, керек болсо пайдасы менен чыксын десеңиздер, мына чүйдүн парада уйларына бир басым жасап көрүңүздөр. Мына, уйду эртең мисалы өзгөнгө апарып бир базарга чыгарып көрсөңүздөр, баары келип сүрөткө түшөт. Ушундай. Көз тийбесин деп муну да тагып коюптур. Мына улактын атыныкы да.